Тизмектердин методдору тууралуу айтып берейин. Метод деген ошол тизмек дайындар тибине тиешелүү бир функция. Ошондо могу append деген функцияны карайлы. Append деген бул эмне кылат экен? Бир элементти аргумент катары кабыл алат. Аны тизмектин аягына чаптайт экен. Мына могу мисал деген тизмегибиз бар. Append дейли. Эми мондай сан кошпо дейт. Эми print дедик. Ошо мисалды консольго чыгып берчи дедик. Ошондо бул ушул эле тизмекти чыгарат. Эң аягына муну кошуп коет. Зеринчи кое турабыз. Extend деген бар. Башка тизмекти алат. Ушул оригинал тизмекти эң аягына чаптап коет. Мына бул азырынча ойлоно берсин. Биз мисал 2 дейли. Аны мындай кылалы. Ошондой тизмек бар дейли. Анан айтабыз extend мисал 2-ни кошуп кой дедик. Мына бул иштеп чыкты. 11 кошулуп калды. 1111. Эми муну кошуп койсок кандай болот экен? Бул негизи аягына келип туруп эле кошулуп калыш керек. Кошулуп калды. Кийинкиси insert. Ал индексти алат. Экинчи аргумент катары бир элемент алат экен. Мисалы айтабыз. Insert. Биринчи индекс боюнча могу элемент турсун деп атабыз. Ошондо кандай деп ойлойсуз? Могу бирдин ордуна жаздырып салабы? Кечиресиз, могу биринчи индекс боюнча могу элементти алып салабы же кандай болот? Жок, алып салбайт. Ал жөн эле ошол жерден жылдырып коет ар жакты көздөй. Анан ошол биринчи индекс боюнча могу элемент, жаңы элемент жаздырып коет. Кеттик кийинкисине. Remove бир элементти берет экенбиз. Тизмектен алып салат экен. Ал биринчиден ошол элементти табыш керек. Remove дейсе. Мисалы 2 деген санды remove кыл деп атабыз. Мына 2 деген санды тапты, алып салды. Келиңиз 22 деп коелуш. 22-ни эмне болот экен? 22 деген сан бул тизмекте жок. Анан value error деген ыргытат. Ушундай ката кетирет. Деми pop индекс берет экенбиз. Индекс боюнча жайгашкан элементти кесип алып, кармап турат дейт. Кармап турат дегенибиз мындай да. Мында p деп коелу. Мисал pop. Эгерде индекс бербесек, ал эң акыркы элементке карата иштейт. Мону кармап p-га жаздырып коет экен да. Караңыз. Муну кесип алат. Жөн эле көчүрмөсү эмес, муну кесип алып таштайт. Ошондо могу мисалды дагы консольго чыгаралы. Оригинал кандай болду? Могу p-нын ичинде эмне отурат деп. Мына p-нын ичинде мына нерсе отурат. Мына кесип алганбыз. Оригинал болсо мына болуп калды. Келиңиз мына кызыктуураак көрүнсүн деп, экөөнүн айырмасын көрүш үчүн. Мына бул оригинал маякта калды. Анын ичинде могу бар болчу да, аны кесип алдык да. P-га карматып койдук. Айтабыз, макул, ал жакшы экен, эми келиңиз анда башынан кесип алып көрөлү деп. Башынан кесип алып көрсөк, мына P-да эмне отурат? 1 деген элемент отурат, Ама нөлүнчүнү кесип алдык. Оригинал болсо мына мындай болуп калды. Жакшы.